Пайгамбарыбыздын улуу бир сөзү бар. Кээ бир адамдар түн ичинде тахажжуд намаз окуйт экен, бирок уйкудан калгандан башка эч пайда таппайт. Ошондой эле керелден кечке орозо туткандар болот, бирок ачка калгандан башка эчтеке табышпайт алар. Эмне үчүн десе, ошо айтып аткандай, ихлас, баягы ниеттин туура эместиги, такыбачылыктын жоктугу, же болбосо балким экинчи жагы да бар да. Кандай десек, баягы өзүбүз жана айтып атабыз, муамилат муашарат, адамдар менен мамиле, айым соодадагы мамиле, негизи эле жашоодогу бизге негизи керектүү нерсе мамиле бар да. Ошонун ичинде дагы балким бирөөнү ушактадык. Ал эми ушак бул өтө ушунча жаман экен, керек болсо Алла Таала мимика менен дагы бар, мындай жана аятта айтканда мындай көздү кысып дагы мындай бир кылбагыла деген да. Дагы ушунча коркутуп Алла, мен ушу кээ бирде эме кыла берем да, Алла Тааланын ушундай кудурети, улуулугунун белгиси ушул биздин Роббибиз биздин кичинекей нерседе дагы, аябай бир кичинекей нерсебизде дагычы биз кемчилик кетерибизди айтат дагынан, силер кыйбат кылганыңар, ушунча жаман айтып туруп анан өлгөн бир тууганыңардын этин жегенге